Ынтымак Ордосунун эң чоң залдарынын бири Түндүк деп айтылат. Ипотекалык үйлөр өлкөнүн ар бир аймагына курула баштады. Бүгүн Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунда өзгөчө майрам, өзгөчө салтанат 100 жылдыгы белгиленүүдө. Кызыл линияга чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери жанданды. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер айдоочуну таап, мындан 5 жыл мурун регион телеканалы алгачкы жолу эфирге чыккан. Мындай кыска аралыкта телеканал так объективдүү маалымат жеткирүү менен журттун калың катмарына сиңалды. Телеканал маалыматтык жана аналитикалык багытка басым жасап, көз карандысыз медиа болуп эсептелет. 5 жыл аралыгында биз колубуздан келишинче мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша элибизге ушул маалымат талаасында кызмат кылып, аракет кылып жүрөбүз. Бул аралыкта биз канчалык ийгилик жарата алдык, канчалык ийгилик жарата албадык, аны эл журт өзү басым бергени туура болот. Анан негизи биз бул аралыкта көбүрөөк элибизди маалымат менен камсыз кылууда, саясий аналитикалык берүүлөрдү берүү менен алектендик. Акыркы жылдары гана биз чет элдеги мекендештерибизге байланыштуу теледолбоор, спорттук теледолбоорлорду, балдарга байланыштуу теледолбоорлорду кошуу менен дагы аудиторияны кеңейтүүнүн үстүндө аракет кылып атабыз. Регион телеканалы Кыргызстандагы башка медиа тармактар менен байланышын кеңейтип, элге маалымат жеткирүүдөгү ыкчамдыгын кеңейтүү алдында турат. Жакында эле Регион телеканалы Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы жана 7 канал менен расмий кызматташуу боюнча кол коюлган. Мамлекетибиздеги эң чоң телеканал катары эсептелген УТРК менен 7 канал менен чогуу маалымат алмашуу, контент алмашуу багытында келишимдерди кол койдук. Кудай буйрса жакынкы аралыкта биздин берүүлөрүбүздүн форматтары дагы кеңейип, долбоорлор дагы көбөйүп, элибизди кызыктырган көп жактуу телеканалга айланабыз деген үмүттөбүз. Регион телеканалынын көрсөтүүлөрү өлкөнүн дээрлик 7 облусун камтыйт. Коомдогу актуалдуу жаңылыктарды, курч маселелерди ыкчам чагылдырып, карапайым калктын көйгөйү өз учурунда чечилишине себепчи болуп келет. Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Эфирге 15 секунд даярдан. Телеканалдын жааматы жалаң жаштардан куралып, алардын кесиптик жөндөмдүүлүгүн арттыруу жана өнүктүрүүгө басым жасалууда. Редакциянын материалдык техникалык базасы заманбап техникалар менен жабдылып, ишмердүүлүгүн жакшыртууга өбөлгө түзөт. Регион телеканалы 24 саат бою эфирде кызмат кылат. Биз акыркы үлгүдөгү техникалар менен, жабдуулар менен камсыз болгонбуз. Негизги ушул жерден программага элдин каалоосу менен киносериалдар, түз эфир, жаңылыктар, негизги программалар ушул жерден кетет. Биздин көрүүчүлөрдү, биздин жааматты, коллегаларды ушу майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетем, ийгилик каалайм иштерине. Регион телеканалынын өлкө аймактарындагы көрүүчүлөрү да куттуктоолорун жолдогон. Силердин телеканалга эмне каалайм? Эң биринчи ден соолук, адамга ден соолук болсо, андан кийин бардыгы болот экен. Ишиңерге ийгилик, ишиңер алдыга ар дайым жыла берсин. Түшүндүм. Жакшы жаңылыктарды элге таратып, жакшы жаңылыктарды айтып тургула. Жакшы эми силерге дагы ийгилик каалайм, иштериңерге ийгилик болсун. Ушундай репортажды жакшы тартып, элге көргөзүп тургула. Телеканалдын социалдык тармактагы баракчалары активдүү жүргүзүлүп, катталуучуларды дагы маалымат менен камсыз кылып турат. Алгачкы жолу 2019-жылы 27 сентябрь күнү эфирге чыгып, массалык маалымат каражаттарынын катарын толуктаган. Регион бул үй, ал эми кесиптештер үй бүлө. Регион эркин эл үчүн. Маалыматты так жана ыкчам чагылдырган Регион телеканалы бүгүн 5 жашта. Баарыңыздарды куттуктайм. Регион кызматыбыз эл үчүн. Текстти карабаштан коюп калгачы. Регион телеканалы 5 жашта. Биз менен бирге болуңуздар. Даярданабыз. Регион 5 жашың кутку болсун. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Шерзат Эгембердиев, Регион.